Жаш үй бүлөбүз дейт. Бир балабыз бар дейт. Мени капалантырган нерсе бул жолдошумдун мени менен жатпагандыгы, төшөк мамилеси дейт. Оройдуга салбайлы. Анткени айла жок, башка жерден жооп таба албай сурап атат бул эжекебиз. Не кылат? Бирөөгө жан таттуу, бирөөгө мал таттуу, туурабы? Бул маселе уят деп баарыбыз бет бүрккөн менен ушул маселеде канча ажырашуу болуп атат. Анан муну биз айтып бербесек, ким айтып берет анан? Бейөкмөт уюмдун адамдары айтып береби? Баптисттер айтып береби анан келип? Болгон адеп менен 6-7 айлап жүрө берет дейт. Көп мындай нерселер. Эркек өзүнүн кумарын мастурбация менен же зинага барып кандырып алып, бирок аялы Кудайдан коркут. Эмне кылат анан? Сурайт ушул жол менен. Кемчилик менде го деп курстарга жазылдым дейт байкуш аял заты. Айтор аракет кылдым жакшы эле. Анан өзү бир күнү айтып калды. Депрессия болгонуңда төшөккө болгон каалоо деле жок болуп калат экен деп. Же эркек адамды Алла Таалам жаратканда айбандын эмесинде, айбан дегенде төмөн санап аткан жок, мындай жакта күчтүү денеде жараткан да. Депрессияны, стрессти шылтоо кылбаш керек. Анан жашоону ошондой кабылдаш керек. Түшүнүк да, иман маселеси бул жерде. Бирок ошону айтып атат да. Калат экен, мен деле ысык жанмын дейт. Жылуу сөзгө, кучактоого муктаж болот экенсиң. Бирок андай эмес бизде. Квартирант сыяктуу эле жүрөбүз. Мен деле барган сайын эркек мүнөз болуп баратам. Ошондой. Аял киши рак илдетине чалдыгат, эркектик гормондор ойгонот, женственность жоголуп дейт. Бир гана тытынмай, акча, илим, билим алуу, өзүнүн үстүнөн иштөө деген нерсе жок. Кандай жол тутсам болот дейт. Жетелешип жүргөн үй бүлөлөрдү көрүп суктанам. Менин кыялым баламды аалым кылып тарбиялагым келет. Бирок мындай темп менен кечке дүйнөлүк иш менен жүрсөм кантип аалым кылам дейт. Ошон үчүн кыргыздын аялдары, кыраандар кадырын билиш керек да. Бул сөздү бир айтса, бул бөлүнүш эмес. Башкалар деле кыйын, ар кимдики өзүнүн айгөрүн өткөзүндө, бирок биз өзүбүздүн нерсени айтып атабыз. Демек биздики кыйын иншалла. Ошон үчүн кыргыздын аял затынын канынан көптөгөн мыкты баатырлар чыгат, Кудайым буйрса. Биринчи маселе. Сиз аял заты катары курстарга бардым деп атасыз. Кимдин курстарына бардыңыз? Аял заты курстарга барганда илгеп, карап барбаса, жоолук кийип алып, жоолукка шек келтирбейбиз, бул парыз. Бузуп аткан феминисттер көп болуп атат. Батыштын таламын талашкандар. Ачык эле айтабыз. Неден коркобуз? Эгер күйөөң сага белек бербесе, сен жашоого милдеткер эмессиң деп сабак берип атышат. Ачык факт менен келди мага. Кайсарың менен ошентип сабак берип атасың? Жыйыштыр ошол окуу жайыңда. Экинчиден, ошентип үй бүлөм, анан ошол сабак өткөндөрдүн эми биз сынтакпайбыз. Биз жашпыз, катуу сүйлөбөйлү. Ар көп сындагандар да эми канчага чейин балат экен бул мадарабаш молокосос деп. Эми Кудай адаштырбасын, биз айтып аткан жокпуз андай мындай деп. Кудай сактасын, Кудай адаштырба деп атабыз, биз да пендебиз. Биз пендебиз, катаалашуу бизге таандык нерсе. Бирок айтып атам, өзүңүз бир күйөөнү бактылуу кылбай төшөктөн жаңыртып, кантип бактылуулукту сүйлөйсүз биякта? Биз бир күйөөнү башпанек кылып кармап, кайнененин батасын алып, анан айтсаңыз, анан бир аз таасир болот да, Кудай сактасын. Ошон үчүн курстарды этиятташ керек. Биринчи маселе ушул. Анан өзү ошондой курстарда ушул аял эркектин психологиясын түшүндүргөн, туура исламдын, шариаттын негизинде түшүндүргөн сабактар керек. Мисалы кайсы? Азирети Али радиаллаху анху бар го. Мен илим болсом, илимдин казынасынын ордосу, эшиги Азирети Али радиаллаху анху деген сөздөр бар. Өтө улуу инсан да, хикматтын эшиги. Ал киши айтат, көңүл буруңуз. Аял затынын кулагына күмүш турганда, эркекти билиш керек кандай экен. Кулубур rijali вахшиятун. Эркектердин жүрөгү жырткычтын жүрөгү болот дейт. Айттык, анатомиясы деле жырткычтыгындай деп. Эркектин түзүлүшү, сөлөкөтү, жүрөгү да жырткычтыгындай болот. Фаман тааллафат, ким аны мынтип эбине киргизип тартып алса, акбалат алейхи. Ким болсо да ошол эркек ээрчип кете берет экен. Жакшы тамак жасап берип койсо, жаным деп койсо, ошого кете берет экен да. О сакалы топсуз деле тозбой калышы мүмкүн экен да, Кудай сактасын. Ошон үчүн сиз мындай жырткычтын жүрөгүн тартып алыңыз да, мындай арттан ыргытып, курчоп тилип туруп тартыш керек. Тартып атасыз, Аллага шүгүр. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, сиз айтып атасыз, жетелешип жүргөн үй бүлөлөр көрүп суктанам, туура. Бирок адам бакытка эргеш үчүн бир эле жакшыларды көрө бербеш керек. Өдөнү да карап, анан бир көз менен ылдыйды да карап коюш керек. Зато жаман болсо да, кыргызда сөз бар го. Аюудай болсо да абышкан бар депчи. Аюудай сапсайган болсо да абышкаңыз бар да. Сиз ылдыйды карасаңыз, күйөөсү жок, кор болгон 7-8 баласы менен аял заты бар, туурабы? Демек ага караганда келсе дагы жаныңызда түзүк коңурук тартып уктап атса да күйөөңүз бар айтор. Махорка жыттанып атса да. Анан бул эркектин тарабын алып аткан маселе эки тараптан болот да. Мындайча айтканда, шайтан сиздин көзүңүзгө
оозуңузга түкүрүп, күйөөңүздү тукуруп, жаман көрсөтүп койбосун. Ар бир жаңылышкан адамдын оңолууга акысы бар. Сабыр кылсаңыз күйөөңүз оңолот иншалла. Эми экинчи маселе эркектерге айтабыз. Аял заты аманат. Бир нерсени айтайын, көп сөздүн кереги жок. Мында ойлондура турган сөздү айталы. Эркек дагы үй бүлөт, аял дагы кыяматка айынга толук ыйман келтирип, эмне болорун билгенде мынтмек эмес да. Биз кыяматка ыйман келтиребиз го, бирок толук элестете албайбыз. Кыяматтагы абалды элестетип орто койгондо эркек эркектик милдетин аткармак, аял аялдык милдетти аткармак. Туурабы туугандар? Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып атпайбы? Куллукум раин, ар бириңердин мойнуңарга жоопкерчилик жүктөлгөн. Эркектин жоопкерчилиги аялды мизилдетип, жакшы кароо, пейилине чыдап сабыр кылып. Ошол милдеттен эртең суралабыз. Ошон үчүн эркек адам коркуш керек мондай кылбай. Караңызчы, эжебиздин кандай жакшы суроосу бар. Баламды агылым кылам деп атат. Мында аялды Марстан издеп деле Илон Маск менен учсаңыз деле таба албайсыз өзү. Ол Кыргызстандан эле Баткенден табышыңыз мүмкүн. Мисалы да Жети областынан. Ошон үчүн мындай аялыңызды кадырлап калыңыз. Мен бир нерсени байкадым, жаш болсом да суроолор келе берип, чачак арып кетет деген чын экен өзү. Бириндеп экиндеп. Ушуну билдим. Эркек менен аялдын ой жүгүртүүсүндө Кудай Таалам ар бир нерсенин өлчөмүн жараткан да. Куллу шейин индаху бимиqdar. Куранда айтат. Ар бир нерсенин өлчөмү бар дейт. Ар бир нерсенин өлчөмү бар дейт. Буржинамды эле кыса берсеңиз, обратный кайта турган нерсеси жаман катуу болот соккуса. Аял чыдайт, каяка кетет 5-6 бала бар деп эркек басмырлап кыйнай берсе, чыдамдын дагы чеги бар, бүтүп акыркы точкага келгенде, аял ушундай бир жарылат, аны эч нерсе токтото албайт экен. Бала деле, ар деле, эч нерсе деле. Ошол сабырын түтөтпөй эркек адам кармап калыш керек да. Бираз сабыр калганда ошону минтип башбаня кылып кармаш керек. Ошон үчүн жеңемди жакшы караңыз. Кудайдан коркуңуз, кыяматка ыйман келтирип атасыз.